Негизинде бизге жумушка кирип атканда эң башынан эле обучениеден өтүшөт. Бизлер окутулуп, кардарларга кандай мамиле жасаш керек, программа менен иштеш боюнча. Негизинде общий бир обучение өткөндөн кийин, андан кийин бизде нарколог предусмотрен. Ошо наркологдун баардыгын өтүп бүткөндөн кийин, ошолордун негизинде, ошолордун балына карата ошо жумушка алынат да. Коопсуздугу албетте каралган. Бүт баардык автоунаанын ичиндеги кардарларыбыз баардыгы камсыздандыруудан өткөрүлөт. Бир ал боюнча атайын бир фирмалар менен страхование деп коет. Ошол боюнча камсыздандыруудан өтүшөт баардыгы. Күнүмдүк жашообузда бизге билинген жана байкалбаган кызмат көрсөтүүлөр арбын. Анын ичинен эң көп колдонуучуга ээ болгон кызматтык тейлөө катары такси кызмат көрсөтүүсүн айтсак болот. Шаарыбызда бир катар такси кызматтары бар. Деги эле алардын кардарларды тейлөөсү жана коопсуздугу кандай, биздин айдоочу каарманыбыз Сагынбек мырза айтып берсин. Кардарлар жөнүндө айта кетсек, кардарлар аргасындай болот. Көбүнчөсүн ошо кардарларга мамилени бизде аябай катуу коюлган, что кардарларды жакшыраак карашыбыз керек. Курагы элүүдөн озуп калса да үйгө отурбайын деген Сагынбек мырза айдоочу болуп бир нече жылдан бери иштейт экен. Ал күнүнө эртең мененки саат 9-дан тарта кечки 21:00-гө чейин шаардагы жүргүнчүлөрдү атайы буйрутма аркылуу каалаган жерлерине жеткирип иштейт. Каарманыбыздын айтымында кардарлар менен туура сүйлөшүүнү, мамиле курууну атайын окуудан үйрөтүшөт дейт. Канчалык адамга жакшы мамиле кылса, ошончолук көбүрөөк бизде клиент болот. Ошон биз колдон келишинче мамилени жакшы кылганга болгон аракетибизди кылабыз. Кандай гана жүргүнчү болбосун, алардын жаш өзгөчөлүгүнө жана маанайына жараша сылык жана туура мамиле жасап, ар качан урматтоого аракет кылабыз дейт Сагынбек мырза. Жаштар менен иштешкенге оорураак болуп калат да. Алардын түшүнүгү азыркы заманга жараша болуп, көп немени түшүнө беришпейт да. Улуу ушул кетип баратат да, улууну сыйлаган демократияга кирип кеткендигине байланыштуу улууну көп сыйлабай калышты. Көбүнчөсүн акчанын күчүнө салат. Антип айта бергенде деле болбойт, бүт баары деп. Арасында бар. Ал эми кардарлар болсо таксисттердин тактыгына, мамилесине жана тазалыгына да көңүл буруп, купулуна толгон такси кызматын пайдаланышаарын айтышат. Дайыма ушул такси менен колдоном. Бир гана мен эмес, мен бүттүк үй бүлөм ичиндеги адамдардын баары колдонот. Ушул такси менен анткени аябай ыңгайлуу, айткан адресиңе туура келет. Эшик алдына чыксаң, дайыма даяр болуп күтүп алышат да, аябай ыңгайлуу. Анан кийин ошо айдоочулардын мамилелери сизге кандай? Ооба, мамилеси эң жакшы деп айтам. Анткени түшкөндө учурашып, жашынакай болуп, эгер жүгүң болсо, аны салып багажникке дайыма жардам берип турушат. Айткан жериңе топ-точно жеткизип беришет. Сиздики 110 сом чыкты. Рахмат. Биздин компания менен колдонгонуңуздарга чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.